Кыргызстанда бизнес ассоциацияларынын санын кыскартуу демилгеси активдүү көтөрүлө баштады. Азыр Түркиянын мисалында ишкерлердин баарын милдеттүү түрдө соода өндүрүш палатасына мүчө кылуу жана Кыргызстанда бир гана тармактык ассоциациялар болушу керек деген позиция айтылууда. Мунун кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Бүгүнкү күндө рынокто бир топ ассоциациялар бар. Ошолордун бир ассоциациянын күчтүү жагы болсо, башка ассоциацияда дагы бир күчтүү кызматтары бар да. Ошон үчүн ишкерлер өзүнө ылайыктуу, керектүү жагына мүчө болуп, ушундай эркин мүчө болуп келет. Буга дагы ошол чектөө коюлуп калат. Чакан жана орто бизнес чоң салык төлөөчү болбогону менен негизги жумуш орундарын түзүп, коомдук суроо талапты чечип, инновацияларды алып келет. Поварлары дагы, ошол жерде админдери, ошол жерде иштеген көп эле азыр Россиядан кайда кетпей бизге калып, биз да ошондой зарплатасын, ошондой айлыгын, маянасын берип жакшы. И ошол башында 2019 жылы 3-4 киши менен баштасак, азыр бизде 80 киши иш менен камсыз кылдык. Экономика жана соода министрлиги менен биргеликте соода өнөр жай палатасын өнүктүрүү стратегиясын ал боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү, соода өнөр жай палатасынын ишин жакшыртуу боюнча президенттин жарлыгын иштеп чыккан. Азыр бул документтер министрлик кабинетинде каралып жатат. Анын мааниси соода өндүрүш палатасынын макамын көтөрүү жана потенциалын күчтөндүрүү деп аталат. Бардык бизнеске багытталган мыйзамдар, ошолордун бардыгы соода өнөр жай палатасынын макулдугу менен ошол аркылуу гана өкмөткө, жогорку кеңешке сунушталат деген пункт бар да. Бул түздөн түз ошол ишкердикти жөнгө салуу боюнча мыйзамга каршы келет. Бизнеске багытталган бардык мыйзамдар, мыйзам долбоорлору ошол ассоциациялардын корутундусунун негизинде кабыл алыныш керек деген пункт бар да. Ал жерде эч кандай чектөө коюлган эмес. Анан бир дагы уюмга өзгөчө бир статуста берилген эмес. Мындайча айтканда, соода өнөр жай палатасы деле башка ассоциациялар сыяктуу бул жумуш топторго катышып, өзүнүн корутундуларын бере алат. Буга чейинки тарыхын карай турган болсок, буга чейинки көптөгөн мыйзамдар көтөрүлдү, бирок ал жерде соода өнөр жай палатасынын өкүлдөрү катышкан эмес да. Басымдуу жыйындарда катышпайт. Эми гана мындай катышууга белсенип атканы, активдешип атканы бул жакшы көрүнүш. Бирок муну соода өнөр жай палатасынын активдешүүсүн башкалардын чектөө менен жасалбаш керек деген пикирди карманып атабыз. Азамбек, мына эми соңку жылдары деги эле ушул соода өндүрүш палатасы жөнүндө эч кандай бир маалымат деле белгисиз эле да. Бул уюм барбы, жокпу, иштейби, иштебейби, мүчөлөрү барбы, болсо аларга кандай кызмат көрсөтөт, эмне иш кылып жатат деги эле мындай бул уюмдун бар жогу белгисиз болуп эле келди эле. Анан эми акыркы бул соңку жылы өзгөчө бир жанданып, анан бир топ өзүнө артык баш укук алуу менен өзүнүн бир таасирин күчөтүүгө аракет кылып жаткандай да. Жана азыр даярдалып жаткан мыйзам долбоорлору дагы мына ушуга багытталгандай сезилип атат да. Негизи бизнес ассоциациялар эки мыйзамдын негизинде иш алып барса Кыргызстанда, бирөөсү соода өнөр жай палатасы жөнүндө өзүнчө бир мыйзам бар. Бул жалгыз эле ушул уюмга гана тиешелүү. Калган ассоциациялардын баары коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга, анан ушу жумуш берүүчүлөр боюнча дагы өзүнчө мыйзам бар. Ал азыр мындай практикада колдонулбай атат. Мына ушул мыйзамдардын негизинде иш алып барат да. Мындайча айтканда, соода өнөр жай палатасына мамлекеттин бир топ кызматтары дагы, укуктары дагы берилгендиктен бул толугу менен баягы мамлекет менен чогуу эриш аркак иш алып барган уюм. Анан практикада башка өлкөлөрдү караганда деле соода өнөр жай палатасынын негизги милдеттенмелерине бизнестин сырткы байланышын көзөмөлдөгөн, ошол жактан колдоо көрсөткөн уюм да. Кыргызстандык өндүрүчүлөрдүн продукцияларын экспортко чыгарыш керек, чет өлкөлөрдө көргөзмөлөрдү, форумдарды, жарманкелерди уюштуруш керек. Ошол эле учурда аларга карата кандайдыр бир сертификацияларды берүү дагы укуктары бар. Мына ушундай милдеттенмелери бар. Андан сырткары деле башка ассоциациялар сыяктуу эле өзүнүн мүчөлөрүнө кандайдыр бир кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү чектелген эмес, толугу менен укуктары бар да. Мына ушулардын гана үстүнөн иштесе, эгер жакшы иштесе,
ишкерлер өзү эле агылып бул жакка мүчө болмок. Анан мындайча айтканда ошол жарандардын, анын ичинде өзгөчө жумуш берүүчүлөрдүн укугу болуш керек. Булар тандоо укугу болуш керек да. Кайсыл жерден өзүнө бир пайда көрсө, ошол жерге эркин биригүү укугу болуш керек. Ошол ассоциацияларында, тармактык ассоциацияларындагы Соода өнөр палатасынын астына мүчө болуу милдеттенмеси кире турган болсо, анда бул аккредитациядан өткөрүү деп жазылган. Мында дагы анда бир ишкердин бир тармактык ассоциацияга мүчө болууга караганда түздөн түз тармактык ассоциацияга мүчө болгон Соода өнөр палатасына мүчө болуусу дагы туура логикага ылайык болот да. Анткени ишкер эки жака тең мүчөлүк акы төлөп, эки тараптан кызмат алууга муктаж эмес. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө рынокто бир топ ассоциациялар бар. Ошолордун бир ассоциациянын күчтүү жагы болсо, башка ассоциацияда дагы бир күчтүү кызматтары бар да. Ошон үчүн ишкерлер өзүнө ылайыктуу, керектүү жагына мүчө болуп, ушундай эркин мүчө болуп келет. Буга дагы ошол чектөө коюлуп калат. Сиз айтканда ишкердин тандоо укугу чектелет бир жагынан. Экинчи жагынан, эгер биз Соода өндүрүш палатасы бул квази мамлекеттик уюм экенин эске ала турган болсок, анда ал уюм кантип ошол мамлекеттин алдында ишкерлердин укугун коргойт деген маселе жаралып жатпайбы? Себеби бизнес ассоциациялардын бирден бир мааниси, функциясы бул ошол ишкерлердин башын бириктирип, анан мамлекеттин алдында ишкерлердин кызыкчылыгын коргоо, диалог аянтчасын түзүү деген чоң милдети бар да. Эгер мамлекеттик уюм эле ушул рынокто монополдоштуруп ээлеп кала турган болсо, анда кантип алар ошол мамлекет менен мындай айтканда талашып тартышып ишкерлердин укугун коргойт? Буга чейин ошо Сербия өлкөсү дагы, бийлиги дагы бардык жумуш берүүчүлөрдүн уюмдары, бизнес ассоциациялар, ишкерлер милдеттүү түрдө Соода өнөр палатасына мүчөлүктө турсун. Анан бизнестин атынан дагы сүйлөө укугу, таанытуу укугу бул Соода өнөр палатасына берилсин деген мыйзам демилгелеген экен. Буга дагы ушул эл аралык эмгек уюмунун корутундусу бар да. Ал жерде дагы эгерде мамлекет кайсы бир уюмга өзгөчө статус берсе жана бизнестин атынан сүйлөө укугу да бир уюмга берсе, анда бул ошол мүчө болгон уюмдардын жана иш берүүчүлөрдүн укуктарын чектейт деген корутунду чыгарганда, эгерде бардык укуктар бир уюмга бериле турган болсо, ал уюм албетте мамлекеттин сөзүн сүйлөйт. Ишкерлердин укуктарын коргой албайт, ишкерлердин көйгөйлөрүн жеткиликтүү деңгээлде көтөрө албайт да. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы, анан ошол Соода өндүрүш палатасынын төрагасы Темир Сариев бир канча жолу абдан баса белгилеп айтышты да, бизде ассоциация көбөйүп кетти депчи. Бирок биз ошол бизнес жаңылыктарды чагылдырып жүрүп, бир кулакка угулган анча-мынча бир 5-6 эле ассоциацияны билебиз чын-чынына келгенде. Балким катталган ассоциациялар көп болушу мүмкүн. Кыргызстанда эми катталган партиянын дагы саны чексиз. Бирок чынында реалдуу иштеп, ишкерлер менен иш алып барып, кандайдыр бир өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүп, чынында иштеп жаткан ассоциациялар саналуу эле да. Анан бул ассоциацияларга болгон ишкерлердин дагы муктаждыгы канчалык бүгүнкү күндө? Дагы бир мындай кызык статистика бар. Кыргызстанда бүгүн жалпысынан 500 миңге жакын ошо ишкердик субъектилери бар деп айтылат. Ошолордун ичинен 12% гана ишкерлер бул ассоциацияларга мүчө да. 12% деген бул өтө төмөн. Ошол эле учурда мына кечээ эле экономика министрлиги билдирип атат. Биздин 70-80% бизнес көмүскө экономикада деп атат да. Мындайча айтканда дагы ассоциациялар жете элек, ассоциациялар тааный элек ишкерлер бул ого бетер көп да. Бул жерде бардык ассоциациялар тескерисинче биз тармактык ассоциацияларды күчтөндүрүп, андан сырткары ошол көп тармактуу ассоциацияларды эле регионалдык деңгээлде, улуттук деңгээлде көбөйүп, баары ишмердүүлүгүн жүргүзсө деле биз бүгүнкү күндө рынок буга муктаж. Анан ушул ачылган бардык эле ассоциациялар Бишкекте эле ачылып атат. Тескерисинче, мисалы аймактык ассоциацияларга биригүү деген теманы алдыга чыгарса болмок. Ошондо регионалдык деңгээлде, тармактык деңгээлде, эми мисалы алыскы Баткенде, Нарындагы ишкерлердин көйгөйлөрүн уккан эч ким деле жок да, чынында.
Жакында мындай бир көрүнүш көрдүк. Мисалы Ат башы районунун ишкерлери өзүнчө түзүлүп, тармактык ассоциация түздү. Регионалдык ассоциация түздү да. Бул албетте колдоого алына турган көрүнүш. Ар бир райондун керек болсо, бир айылдын да өзгөчөлүгү болсо, биригип алса, буга да чектөө коюлбаш керек деп ойлойм да. Алардын ушул регионалдык деңгээлде тармагына жараша көйгөйлөрү ар түрдүү, менталитетке жараша да көйгөйлөр чыгат. Мына ушулардын баардыгына өз ара биригип, эркин көйгөйлөрдүн чечүү укугун бергени бул туура эле көрүнүш да. Бизнес ассоциациялардын көбүрөөк болушу жана алардын активдүү иштеши керек болсо алды менен мамлекеттин өзүнө, бийликтин өзүнө пайдалуу. Мисалы, ар бир ишкердин өзүнүн чечилип чечилбеген көйгөйү бар. Ал көйгөйлөр системага, мамлекетке келип такалышы мүмкүн. Анан ошол проблемалар чогула бере турган болсо, бул коомдогу чыңалууга алып келет. Ал эми бизнес ассоциациялар мына ошол чыңалууга жеткирбей, диалог айтчасын түзүп, ишкердин үнүн мамлекетке жеткирип, мамлекеттин позициясын ишкерге жеткирип, чоң бир мындай функцияны аткарып атышпайбы? Бул жагынан алып караганда, менимче, ошол эле эгер өнүккөн Германия сыяктуу өлкөлөрдүн мисалын ала турган болсок, тескеринче мамлекет ассоциациялардын, коомдук уюмдардын көбүрөөк болушуна кызыктар да. Жакшы система иштеген өлкөлөрдө ишкерлердин көйгөйлөрү эң ылдыйкы мамлекеттик кызматкердин деңгээлде чечилет да. Биздин бардык мамлекеттик кызматкерлер бул айыл өкмөттүн деңгээлинде деле кайрылса, ошол айыл өкмөт өз алдынча чечим чыгаруу эрки болуш керек да. Ишкерлердин баардыгы бул президент эмес, министрге деле кире албайт. Ошондуктан муну системаны иштетиш керек. Мүмкүн болушунча мамлекет менен, мамлекеттик кызматкерлер менен ишкерлердин ортосундагы мындай физикалык байланышты мүмкүн болушунча жокко чыгарыш керек да. Мына өнүккөн өлкөлөрдө эгерде маселенин баардыгын президент же болбосо мамлекет иштеп турган болсо, анда бул жерде бизнестин эркиндиги чектелген деген бир аныктама бар да. Демек, эгер президентке жетпей калсак, анда биздин көйгөй чечилбей калат, көз жазында калып кете берет деген да көрүнүш бар. Ошон үчүн бизде мындай Кыргызстанга келип аткан инвесторлор дагы бизге ошол эле демократиялык өнүккөн өлкөлөрдөн келген инвестициянын агымы бул өтө чектелүү. Ал жактан жалаң грант жана насыя эле келип атат да. Бизге келген инвесторлор деле мына өзүбүзгө окшогон кошуна өлкөлөрдөн эле келип атат. Бул дагы бир көрсөткүч деп көрсөк болот. Кыргызстанда мамлекеттик бюджеттин 85% салыктардын эсебинен чогултулат. Тактап айтканда, аны ишкерлер толтурат. Өлкө экономикасынын жарымынан көбү чакан жана орто ишкерчилик субъектилеринен турат. Албетте, чакан жана орто бизнес ири ишканалар сыяктуу өлчөгөн салыктарды төлөбөйт жана анын коомдогу ролу башка индикаторлор менен саналат. Эң алды чакан жана орто бизнес бул экономикалык эркиндиктин көрсөткүчү. Коомдо жеке сектор канча күчтүү болсо, экономикалык эркиндик, анын жыйынтыгында саясий эркиндиктер кеңейет. Тактап айтканда, чакан жана орто бизнес бул демократиянын түркөгү болгон ортолку класстын жаратат. Андыктан авторитардык режимдер адатта чакан жана орто бизнести муунтуп, экономиканын тармактарын монополдаштырууга кызыктар. Мындай системада вертикалдык бийлик орноп, мамлекеттик ишкана, мамлекеттик кызыкчылык деген түшүнүктөр күч алат. Мунун ачык мисалынын бири Россия. Россияда соңку 20 жылдыкта эле чакан жана орто бизнестин көрсөткүчү 40%дан 20%га чейин төмөндөп кеткен. Ал эми демократиялык коомдорго тескеринче чакан жана орто бизнестин көрсөткүчү жогору. Башка өлкөлөрдүн статистикасын салыштыра турган болсок, Кыргызстандын ички дун продукциясындагы чакан жана орто бизнестин үлүшү 38,6% түзөт. Коңшу Казакстанда 37%, Россияда болгону 20%. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдүн статистикасын карасак, АКШда чакан жана орто бизнесин экономикадагы үлүшү 60% болсо, Кытай 70%. Ал эми Европанын көп экономикаларында чакан жана орто бизнестин үлүшү 60%дан кем эмес. 2023 жылдын январь-июнь айларында өлкө аймагында 14 миңден ашык чакан жана орто ишканалар иштеген. Алардын ичинен 95%ын чакан ишканалары түзөт. Ишканалардын 50%ы жакын айыл чарба тармагында, 30%дан ашыгы соода тармагында, 14%га жакыны өнөр жайда жана 11,4%ы курулушта жүргүзүлгөн. Ишканалардын 65%га жакыны Бишкек шаарында. Чакан жана орто ишканаларда 86 миң адам иштейт. Чакан жана орто бизнес аткаргандагы бир маанилүү функция бул инфраструктуралык көйгөйлөрдү чечүү жана инновацияларды алып келүү. Кыргызстанда жеке сектор мамлекеттин колу жетпеген алыс аймактарда инфраструктура жаратып, инновацияларды алып келет.
айнем 2099-жылы 2000-жылдары Таласта сүт заводун ачкан. Сүт заводуна биз Голландиянын сырларын, сливочный масло чыгарабыз да. Ошо биринчилерден болуп, ошо өз күчү менен ошо кезде насыя жаңы берилип баштаган, өзүбүздүн мына келинчегибиз менен ачкан Талас намы бул кондитерка жаатында ачтык. Биз үйлөнүп баргандан баштап Таласта бир дагы элементарный кофе ичкибиз келчү да. Ушу бишкекте көмүп калып кофе ичип, анан Таластан ушу кофе таппачык. Анан кийин жакшы бир кондитерский пирожный, торттор жок болчу Таласта. Анан кийин мен келинчегим өзү аябай үйдөн жасап, өзүнүн хоббиси болчу да. Мен айттым, хоббини кичине чоңойтуп, өрмөтүп, элге тартуулайлы, ачып көрөйлү деп. 2019-жылы ушу заводдун эле бир бурчунда бош турган жерди биз алып баштап көрөйлү дедик. Майда кичине эмелерди, оборудованияларды алып. Башында бир 3-4 киши менен баштадык, кыйын болду. Сатып көрүү, ошо заводдун эле жанында биздин фирменный магазин бар болчу, ошонун да жарымысын алып, кофе ошо жерге магазин кылдык. Анан кийин өзүбүз эле таң калдык. Ошо жерге ачканда элдер тыгын болуп, жана көз кичинекей эле жер, бир 5 метр кофе менен кондитерка эчтеке калбай калыптыр, очередь болуптыр. Анан суранышты ушуну Талаш шаарын ачпайсыңар деп чоңойтуп. Анан срочно ошо бир арендага жер алып, помещение алып, магазинде ошака, магазин эле болду да башында бул. Магазинди көчүрдүк. Анан көчүргөндө ал деле бир 20 квадраттын тегерегинде болчу. Ал жерге да батпай баштады элдер. Анан кийин сурана баштады элдер да. Пицца киргизгис келет, пицца да жакшы пицца жок. Анан суши, башында пицца, суши киргиздик. Анан ошо жана элдер туруп калып аткандыктан ошол эле помещениенин экинчи кабатын алдык, экинчи комнатасын. Экинчи комнатасын алып, акада ремонт кылып, анан тамактарды кошо баштадык. Анан аркасындагында ошо кеңейтип эң артында чоң кухнясы менен кофейня ачтык Таласта эң биринчи болуп. Анда бир нерсени айтып кетиш керек, 2019-жылы ачкандан кийин эле ковид башталды, жанагындай. Өзүңүздөр деле билесиздер кандай ошондой кичине кыйынчылык болду. Бирок ошо 2019-жылдан кийин бизге көп эле мындай Россияга иштеп кеткен балдар келип бияктан жүрүп калышты. Эми кайра кеткибиз келбейт, биякта жумуш болсо Таласта эле иштей бергенге деп. Анан ошонун баардыгын поварлары дагы, ошол жерде админдери, ошол жерде иштеген көп эле азыр ошо Россиядан кайра кетпей бизге калып, биз да ошондой зарплатасын, ошондой айлыгын, маянасын берип жакшы. Ошо башында 2019-жылы 3-4 киши менен баштасак, азыр бизде 80 киши иш менен камсыз кылдык. Биздин круассан аябай белгилүү болду ошо Таластан. Бишкектен бери кишилер ошоктон заказ кылып, угуп калдык да, анан уже заказ ала баштадык. Бишкекке салып аттык. Күнүнө 100 круассан деген такси менен салып. Анан кийин көбү суранды, ушу Бишкекке ачпайсыңарбы? Жакшы круассан жок деп. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөдөгү жана аймактагы экономикалык трендтерге биз менен көз салыңыз. Эмки аптада көрүшкүнчө, ишиңизге ийгилик.